Бул окуя алыска өткөн заманда кыргыздар Энесай көлүн жээктеп жашап жаткан кезде болгон. Каардуу хан элибизге күтүүсүздөн кол салып, айылыбызды кызыл кыргынга айланткан. Бир бала менен кыз гана аман калган. Каардуу хан аксак кемпирге кыргыздын акыркы уулдарын өлтүрүүнү буйруйт. Калуу көлдүн жээгине алып барып ыргытайын дегенде артынан бир үндү угат. Ошентип буга эне балдарды касиеттүү ысык көлгө алып келди. Алар тоо чокусуна туруп, кооздукка суктанып турушту. Тегерети тизилген тоолордун чокулары ак кар, көк муз. Ал эми тоолордун ортосундагы карагай токойлор курчаган көлдүн толкундары телмирип толкуп жатты.